Бишкектин Айтматов көчөсүн кеңейтүүдө 66 үйдүн дуалы бузулат. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү ишинин алкагында Киргизия конушундагы 66 үйдүн дуалынын бир бөлүгүн бузуу пландалып жатат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев 27 мартта Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Мэриянын 1997 жылдагы буйругунун экинчи бөлүгүндө үй ээлерине жолдор кеңейтилет, үй дарбазаны бузууга туура келсе кенемте төлөнбөйт деп айтылган. Мен ал жерде 66 ушу жеке менчиктин ээлери менен да жолукканда айткам. Бүгүнкү күндө туура биз чын айтканда саат сайын ушу чечимдерибизди алмаштырып, ушу болуп аткан көрүнүштөр боюнча, көйгөйлөр боюнча чечимдерди кабыл алганга даярбыз. Биз азыр кенемте маселесин караган жокпуз деп билдирдик. Анткени биз мыйзамдуулук маселесин карап жатабыз. Алар жерди кантип алышкан, жалпы план кантип бекитилген. 1997 жылы эле аларга кенемте берилбей турганы кабарланганбы? Ушунун негизинде биз чечим кабыл алабыз. Бардык жагынан мыйзамдуу болсо гана кенемте маселеси каралат. Бирок колдогу документтерде баары мыйзамсыз экенине далил болууда, деди мэр. Айтматов проспектисинин Масалиевден Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү кеңейтилип, 6 тилкелүү болору буга чейин айтылган. Бул бөлүк учурда оңдоо иштерине байланыштуу жабык турат. Жолдун четинде жайгашкан үйлөр кызыл сызыктан чыгып кеткен делип башында 14 метрге артка кирери айтылган. Тургундардын нааразылыгынан кийин мэрия 5 метрге жылышы керек деген талап коюуда.